акыр заман деген, кыямат күн деген бир жер астын үстүн болуп кетпейт, бирок ылгоо болуп өтөт. Ошондо ушу эски түшүнүктөгү адамдар дүйнөдө кыйрап атат. Эскичиликте калып калган, ошо түшүнө маани бербеген, же ошол сезими менен изилденбеген адамдар ошол артта калып калып, техника менен өскөндөр, ошол кандайдыр бир диндерди пир тутуп алгандар, ошого башын уруп алгандар. Мисалга эми теракт кылсаң жаның ааламда бейишке барат экен, же көрдө бейишке барабы алардын түшүнүгүндө. Мына ошондой бир эскичиликте калып калган жерлерде ошо кыямат күн болуп атат, ылгоо болуп атат мына азыр бүгүнкү күндө. Же болбосо ушу адамзат менен ааламдын бир эсептешүү мезгили жүрүп атат. Ушу окуп да берсем болот, ушу так мындай ирээттеп жазгам. Эмне кылыш керек эми адамзат дегенде, бул жерде ошол Теңир менен адамзаттын ортосунда бир ыйман ылгоо мезгил болуп атат деп берилет. Мына Көкө Теңир 2000-жылдан баштап ак кара улутуна, жынысына, жашына карабастан адамзатка улуу илим, мына кыргыздар аркылуу касиет, ыйык, кудурет, кадимкидей эле ошо Кудайдай бир кудурет, Кудай сыяктуу керемет ыйгарып жатат. Ошол себептен ар бир адам өз касиетине ылайык ыйман, сыпат, жаңы жан дүйнө, кеңири түшүнүп, түбөлүк жол алып жашоого тийиш. Жаңы доордо инсан табыгый мыйзамдын талабын такай аткаруу менен ар кандай кыйынчылыктан оңой кутулуп кете алат. Көкө Теңир буйругун түшүрдүбү? Эми ылгоосун баштады. Көкө Теңир адамдын эски тарыхына карабайт, анын касиетине, илимине, түшүнүгүнө, аракетине, сезим туюмуна, анан касиеттүү аалам кабарын кабылдоосуна карап, Теңирге тагдырын тапшырса, пендечилик көз карашты экинчи орунга койсо, ошол инсанга илим жана касиет берет. Азыр ар бир инсан эволюция мыйзамын акылы менен жетилип, сезим туюмунун баскычына келгендигин эске алып, алтын доордо жашоо үчүн жаңы заман мыйзамын өздөштүрүп түшүнөн, табыгый кубулуштардан тарых агымын талдап, өтө этияттап бурулуш жасоо керек. Эмне кылыш керек эми азыр адам? Мына бүгүнкү күндө ошо кырсыктан, кыйынчылыктан кутулуш үчүн жаңы заман улуу кабары, мына жаңы замандын кабары буйрулду. Ошон үчүн жана эски динден чык, эски китептериң жарабайт, эски бийлигиң да жарабайт деп атканыбыз ошол да, эски медицинаңдын да алы кетти деп аткан ошол. Жаңы заман улуу кабар урпактарга буйрулгандан тартып, эски замандагы адамдын эркиндиги жоюлду. Теңир күчтөрү, ошо арбайбы, аалам күчтөрү күн өткөн сайын ар тараптан адамзатты кысып, кылымдын мыйзамы күчөп, адам акылы мындан ары эч нерсени чече да, жетекте да, токтото да албай калды. Мына окумуштун деле эчтекени чечпей атат, байлык, бийликтин үстүндө тургандар деле эч нерсени чечпей атат, жеке адам деле эч нерсени чечпей атат. Мындай оор тагдырдан кутулуш үчүн ар бир адам жаңы доордун талабын, табыгый мыйзамын толук кабыл алып, тобосуна жанып, жараткандан, өзгө күчтөрдөн ошолорго анын астында алсыз экенин билип, эл арасынан суурулуп чыгып, элден суурулуп чык, элге караба, чыныгы жашоо маңызын, улуулук маданиятын, Теңирдин буйругун, эки дүйнө келечегин, жаңы заман кабарын ар инсанга жарыяласа, Көкө Теңир ошол инсанга кут жашоо, кең келечек тартуулайт, айтканы орундалат, элдик кызмат болот. Мындайча айтканда, ошол китепти ал, эфирди ук, элчилик элге жеткирди. Алтын доордун кабарын өзгөчөлүгүн уккан мына ар бир адам умтулууга милдеттүү, улуулукка өскөнгө милдеттүү. Себеби кудуреттүү Теңир керемети күчүнө кирип, адамзаттын акылына эмес, акылдуулар бүттү, сезим туюмуна карап, жан дүйнөсүнө карап, табияттан кийинки жашоолорго же ушу жаңы доорго жашоого орун берет. Алтын доордо жашоосун улантуу үчүн ар бир адам
умтулуусу парыз. Ар бир үй бүлөдө ар бир адам касиетин кабыл алыш үчүн табыгы илим алуу керек. Мына ар бир адам, ар бир үй бүлөдө ар бир адам бир эле киши эмес. Табыгы илим алуу керек. Табыгы илимсиз жаңы доордо жашоо улантуу мүмкүн эмес. Табыгы деген эме ааламдан түшкөн естественный илимди. Азыр теңир менен адамзаттын ортосунда ыйман ылгоо, эсеп кысап чоң тазалоо тактоо жүрүп жатат. Эми ошо теңир күчтөрү менен ылгоо мына бүгүнкү күндө ошол кыйынчылык болуп атат, адамзатта кырсык болуп атат, бирөө ооруп атат. Бурулуштан белгилүү болгон, бери белгилүү болгон кыямат күн ушул күндө деңгээлде жүрүп жатат. Жолжобо түшүп, адамзат көкүрөк сезим, туюм аркылуу ааламдык жана адамдык жашоосун эгеси аалам күчтөрү менен эсеп кысаптан кийин өтсө гана жаңы доордо жашоого укук алат. Теңирдин куттуу илими гана ийгилигин берет. Жаңы доордо жерди жана элди сактоо, тийгиз жашоо үчүн ушул куттуу илим гана жардам берет. Ар ким өзүнүн өмүрү үчүн күрөшүү күн тартибиндеги маанилүү иши, маселеси. Теңирдин буйругун жазуу элчинин, тилмештин милдети. Ал эми касиетти кабарды кабылдоо, мына ушул кабарды кабылдоо, коштоо, талкуулоо, элге жеткирүү ар бир адамдын парызы. Табыгый мыйзам кабар тараткандыгы үчүн теңир алдында күнөө эмес, тетирсинче чоң сооп иш болот. Себеби адашкан адамзат тагартуу, багыт көрсөтүп, парыз милдет аткаруу бул элдик кызмат. Эки дүйнөдө эгеси сүйгөн элчи деп эсептелет. Мына урматтуу журтум, эмне кылыш керек бүгүнкү күндө? Эл арасынан суурулуп чыгып, мына ушул чыныгы жашоо маңызын, көктүн буйругун, ушу эки дүйнө келечегин, алтын доордун жарыялап, анан өзөгүңдү өстүрүү керек. Ошол адамдарга анан бак дөөлөт буйрулат, жаңы доордо жакшы жашай алат деп атат.